Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемеси тарабынан Батму жазы 2019 фестивали болуп өттү. Аталган фестивалда жалпысынан 7 команда ат салышты. Тема боюнча кабарчыбыз Нурзат Үсөн кызы кененирээк айтып берет. Бүгүнкү фестивалдын катышуучулары региондор арасындагы жогорку окуу жайлар арасында өтүүчү фестивалга жолдомо алат. Фестиваль Талас мамлекеттик университетинде өтөт. Студенттер илимдүү, бирдиктүү Кыргызстан үчүн аттуу фестивали жыл сайын өткөрүлүп келет. Кыргызстанда региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата регионалдык вуздар ортосунда ушул Талас мамлекеттик университетинде студенттер билимдүү бирдиктүү Кыргызстан үчүн аттуу фестиваль болот. Бул фестивалга дагы биз Баткен мамлекеттик университетинин бардык окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн студенттери ортосунда жарыш жүргүзүп, ошол студенттердин арасынан биз таланттуу студенттерди тандап, ошол эмеге фестивалга жолдомо беришибиз керек. Мен ойлойм, буюрса бул жерде бүгүнкү фестивалдын жыйынтыгы менен, Батму жазы фестивалынын жыйынтыгы менен биз таланттуу, бирдиктүү, билимдүү жалпы региондор аралык вуздар ортосунда өтүүчү фестивалга. Салтка айланган студенттер фестивали Баткен мамлекеттик университетинде быйылда чоң өзгөчөлүк менен өттү. Жалпысынан 7 команда катышып, биринчилик үчүн ат салышты. Калыстар тобунун мүчөсүндө иштеп атабыз. Бир топ көз карандысыздагы калыстар тобунун мүчөлөрү келип катышып отурат. Баалоодо биздин өзүбүзгө ошол атайын фестивалдын жобосун беришти. Ошол фестивалдын жобосуна ылайык биз калыстык кылып атабыз. Калыстык кылгандан чындыгында студенттердин даярдыгын карап, баа берүүдө кыйынчылыктар болуп атат. Чындыгында өтө жакшы калыс так чыныгы эртең таланттууларды тандап алганга аракет жасап атабыз. Бул фестивалга негизинен адашпасам 1 айдагы боло элек даярданып баштаганыбызга. Бирок мурдатан ушундай эмелерге катышып, бизде көпчүлүгү даяр болчу. Чынын айтсам, мен өзүм даярдыкка барган жокмун. Бирок акыркы 2 күн даярдыкка бардым. Колум бошобой калып, сабактарымдан бошобой калып, азыр модуль тапшырып аткан кезибиз. Студенттер 2 күн даярдыкка бардым, 2 күн даярданып, ушул результатты көргөздүк, буюрса. Аталган сынакка катышып жаткан студенттердин жакындары да колдоо көрсөтүп келген. Алар ар бир конкурсанттын жеңишине тилектеш экендигин билдирет. Таланттуу жаштар келишиптир. Оз комуз кыргыздын аспаптары менен аябай сойлонуп жатышат. Тамашалары да сонун экен. Бул жерде жаштар эң мыкты даярданып келишиптир. Бизге жагып жатат. Токта. Токтой эле. Силер ырдайсыңарбы? Көзүмө мен 2 бөлүп алышпайм. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруунун башкы максаты Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемеси жана окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн таланттуу студенттерин табуу жана алардын жөндөм шыгын өстүрүү, аткаруу чеберчилигин жогорулатуу болуп эсептелет. Нурзат Үсөн кызы, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Кол жапкан кишине Кудай оңдойт ишини. Кол жаппаган кишине кут жаппасын ичине. Фабарка болбасын, чоңойсун.